Президент Сооронбай Жээнбеков 24 октябрда Кувейт мамлекетинин эмиринин кеңешчиси Абдул Аль Матухту кабыл алды. Өлкөлөрдүн эки тараптуу кызматташтыгынын азыркы абалы жана келечеги тууралуу пикир алышуу болду. Мамлекет башчысы Кувейт тарапка ар түрдүү долбоорлорду ишке ашыруудагы көмөктөшүүсү жана өлкөнүн калкынын социалдык жактан аярлуу катмарын колдоо боюнча кайрымдуулук ишмердүүлүгү үчүн ыраазычылык билдирди. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстан Кувейт менен соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык тармактарда эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүүгө кызыктар экенин баса белгиледи. Биргелешкен кызматташтыктын артыкчылыктуу багыттары катары аймактык өнүктүрүү, айыл чарба, санариптештирүү, социалдык объектилерди куруу жана туризм тармактарын атады. Кувейт эмиринин кеңешчиси Абдул Аль Матук мамлекет башчысына жолугушуу үчүн ыраазычылык билдирди. Кыргызстандын калкынын бакубатчылыгын жогорулатуу үчүн мындан ары да социалдык колдоо көрсөтүүгө даяр экендигин билдирди. Ал ошондой эле Кувейт тарап Кыргызстан менен эки тараптуу мамилелерди тереңдетүүгө кызыктар экенин баса белгиледи.